Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү өтө турган темабыз тексттеги сүйлөмдөрдүн байланышуу жолдору. Тексттеги сүйлөмдөр эки жол менен байланышат экен. Уланмалуу жана удаалаш же болбосо уланмалууну чынжырлаш деп да койсок болот экен. Эми мен түшүндүрө кетейин. Уланмалуу же чынжырлаш байланыш биринчи сүйлөмдү кийинки сүйлөмдөр улап кете берет экен. Мисал көрсөтүп кетейин. Күз келди, түшүм жыйноо башталды, жылуу кийимдерибизди кийдик, күн салкындады, жалбырактар саргарып жерге түшө баштады десек, күз жана күздө болуп турган нерселердин баарын уланмалуу бирин бири улап айтып отурду. Ал эми удаалаш байланыш. Удаалаш дегенибиз күз келди дегенде бул жерге схемага койсок, баары тең ушуга эле байланыштуу болуп турат экен. Күз келди, күзүндө күн салкындайт, күзүндө түшүм жыйнайбыз, күзгү жумуштар кызуу башталды, күзүндө жалбырактар ар кандай түскө боелот. Баары тең күз келди дегенден кийин баары тең эле кайра башынан күз жөнүндө айтылып отурат экен. Ошон үчүн удаалаш болот экен. Экөөнүн айырмасын байкадыңарбы? Уланмалуу кайра барып күз жөнүндө эмес, андан аркы окуяны улап кете берди. Ал эми удаалаш байланышта болсо, башында күз келди деп күз жөнүндө айтып алдык элек, ошол боюнча эле кайра эле күз деп баарында кайталанып кетти. Мына ушуну удаалаш дейт экенбиз.